Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын Кырдаал борбору бул жөн гана техникалык объект эмес. Бул региондогу коопсуздукту камсыздоонун башкаруунун саналептик жүрөгү. Борбор ачыктыкка, ыкчамдыкка жана координацияга негизделген заманбап инфраструктура болуп саналат. Борбор 2023 жылдын февраль айында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн базасында расмий түрдө ачылган. Учурда борбор иштин толук деңгээлине жетип, системалык мониторингди, видео байкоону, башкарууну жана коомдук коопсуздукту камсыздоочу башка саналептик чечимдерди ийгиликтүү ишке киргизүүдө. Ал толук кандуу иштей баштады. Мониторинг, видео байкоо, саналептик көзөмөл — мунун баары азыр реалдуу убакытта жүргүзүлүүдө. Облус боюнча жалпысынан 353 камера орнотулган. Алардын ичинен 105и 100 жана унаа номерлерин таануу функциясы менен жабдылган. Ар бир камера бул коопсуздуктун кошумча деңгээли. Бардык камералар Кырдаал борборуна туташтырылган жана реалдуу убакытта иштейт. Мектептерде жана балабакчаларда 198 камера орнотулуп, Кырдаал борборуна туташтырылган. Бул балдардын жана мугалимдердин коопсуздугун реалдуу убакытта толугу менен көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бардык шаардык жана райондук ички иштер бөлүмдөрүндө, ошондой эле жыйын залдарында үн жазуучу видео камералар орнотулган. Алар Кырдаал борбору менен гана эмес, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин видео байкоо системасы менен дагы байланышта. Бул аркылуу коопсуздук ар тараптуу жана эффективдүү камсыздалууда. Боди камералар практикада далилденген эффективдүү курал. Азыркы учурда 278 боди камера жана 141 планшет туруктуу иштеп жатат. Ар бир күнү нускамалар берилет, текшерүүлөр жана каттоолор жүргүзүлөт. Ар бир кызматкер туруктуу байланышка ээ. Жол кыймыл коопсуздугу дайыма көзөмөлдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлери күн сайын дислокациялык карталарды тапшырып, патрулдардын геолокациясы онлайн режимде текшерилип, көзөмөлдөнөт. Биздин өзгөчө сыймыгыбыз жакында эле орнотулуп, туташтырылган заманбап камералар менен жабдылган экологиялык мунаралар. Алар Түп районунун Кудургу жана Тогуз булак айылдарынын, ошондой эле Жети көз районунун Кызыл суу айылынын аймагында жайгашкан Натали резорт эс алуучу жайында орнотулган. Бул мунаралар заманбап көп функциялуу видео камералар онлайн режимде иштеп, 40 километрге чейин аралыкты көзөмөлдөй алышат. Ошондой эле жылуулук сенсорлору 5 километр аралыкта адамдын жүзүнөн аныктап, 7 километрге чейин жылуулук булактарын так байкай алат. Бул аракет браконьерчиликке каршы күрөшүү жана табигый ресурстарды коргоо максатында жүргүзүлүүдө. Камералар жеткиликсиз аймактарда 24 саат үзгүлтүксүз иштеп, кыймылды жана шектүү аракеттерди каттайт. Мунараларды орноткон биринчи күнү эле браконьерлик фактысы аныкталып, ыкчам чара көрүлдү. Бул технологиялык табиатты коргоодогу маанилүү салымы. Борбордун жабдуулары жана ишке кириши Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашырылган. Каржылык жардамдын аркасы менен керектүү техника толук жана сапаттуу жабдылды. Сервердик бөлмө, системанын жүрөгү, резервдик энергия, коопсуз байланыш каналдары жана кеңейтүү мүмкүнчүлүгү менен ал борбордун өз алдынчалыгын жана туруктуулугун камсыздайт. Ички иштер министрлигинин программалык камсыздоосу менен толук интеграцияланган 100 жана унаа номурларын таануу технологиялары ийгиликтүү колдонулууда. Маалыматтар мыйзамга ылайык сакталат жана корголот. Тесттик ишке киргизүү баскычында эле натыйжа бар. Издөөгө алынган 4 жарандын жүзү камералар аркылуу таанылып, ыкчам түрдө кармалып, кылмыш иштеринин бети ачылды. Бул биз туура жолдо баратканыбыздын далили. Урматтуу кыргызстандыктар, Кырдаал борбор бул жөн гана технология эмес. Бул ишеним, жоопкерчилик жана Ысык Көл облусунун тургундары үчүн коопсуздук. Долбоорго салым кошкон бардык адистерге, кызматкерлерге, IT адистерге жана Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна чын элибизден ыраазычылык билдиребиз. Бул биргелешкен эмгек менен тартиптүү камсыздоонун жаңы этабы. Кырдаал борбор элге, мыйзамга жана коопсуздукка кызмат кылат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.